Акыркы сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырып, эфирде Алтын бешик маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Баткен облусунда кырдаалга байланыштуу Лейлек районунда 14 мектеп, 21 балдар бакчасында, Баткен районунда 19 мектеп, 18 балдар бакчасында окуу процесси убактылуу токтотулду. Калган мектептерде онлайн окуу жүрүп жатат. Баткен районундагы чегара маселеси боюнча кылмыш иши козголду. Чегарадагы кырдаалга байланыштуу 24.237 адам убактылуу көчүрүлдү. Алар мектептерге, балдар бакчаларга, коопсуз аймактарга, жарандардын үйлөрүндө баш калкалоодо. Ушул жылдын 28 январы Кыргызстан менен Тажикстандын чегара тилкесинде тараптардын делегацияларынын жумушчу жолугушуусу өттү. Тараптардын делегациясынын курамына Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун жана Тажик Республикасынын Согди облусунун тиешелүү аймактык түзүмдөрүнүн жетекчилери да кирди. Жолугушуунун жана сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар төмөнкүлөргө чечишти. Ушул жылдын 28 январ Кыргызстан менен Тажикстандын чегара тилкесинде тараптардын делегациянын жумушчу жолугушуусу өттү. Кыргызстандын делегациясын Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев жетектөөдө. Делегациянын курамын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана башка мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилери кирди. Тажик тараптан Тажикстан Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, Согди облусунун төрагасы, аскердик округтун кол башчысы жана УКМКнын төрагасынын орун басары, ошондой эле башкы официалдуу адамдар сыяктуу тараптардын делегациянын курамына Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун жана Тажикстан Республикасынын Согди облусунун тиешелүү аймактык түзүмдөрүнүн жетекчилери да кирди. Жолугушуунун жана сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар төмөнгүлөрдү чечишти. Тиешелүү укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын катышуусу менен чыр-чатактын келип чыгуу себептерин тыкыр иликтөөнү уюштуруу боюнча биргелешкен комиссияга тапшырма берүү, жаңжалдын башталышы менен үйлөрдү таштап кеткен бардык жергиликтүү тургундардын кайтып келишин камсыз кылуу, аскердик түзүлүштөрдүн бардык бөлүктөрүн тиешелүү чегара сызыгынан чыгарып кетүүгө, бардык жолдорду тосууну, бузулган инфраструктураны жана электр чубалгыларын калыбына келтирүүнү камсыз кылуу. Тараптардын бийлик органдары келечекте чегара, суу, жер жана башка чыр-чатактарды болтурбоо максатында чегара зонасында тийиштүү көзөмөлдү камсыз кылуу. Биз азыр бул жерде Баткен облусунда штаб түзүлгөн. Штаб негизинде бардык керектүү мекеме ишканалардын жетекчилери, ведомстволордун жетекчилери, айрыкча мына күч структуралардын жетекчилери Баткен облусундагы президенттин өкүлү менен биргеликте Тажикстан Республикасынын Согди облусунун башчысы, ГКМБдын Тажикстан Республикасынын ГКМБдын биринчи орун басары, погранслужбанын башчысы, анын орун басарлары жана көптөгөн күч структуралар менен биргеликте Тажикстан Кыргызстан чегарасында достук заставасынын жанында жолугушуу өткүзүп келдик. Жана ошол жолугушуулардын негизинде бир нече чечимдер кабыл алынды. Бул биринчиден биз ошол комиссия түзүүнү чечтик. Кечеки болуп өткөн окуяларды комиссия иликтөөнү. Экинчиден ошол кечеки болуп өткөн окуялардагы келип чыгуу себептерин ошол комиссия дагы изилдеп чыгат. Үчүнчүдөн МЧСке тапшырма берилди. Ошол жерлердеги кече көчүп чыгып кеткен адамдардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу, өз убагында кайтаруу жана бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Андан сырткары бардык күч түзүмдөрүн жергиликтүү тынчтыкты сактоого алып баруу жана ошол жерде контролдоо. Эң негизгиси бардык күч түзүмдөрүн, чегарага жакындаган күч түзүмдөрүн өздөрүнүн частарына кайтаруу. Ушул боюнча азыр бардык күч түзүмдөрү менен чогулуш өтүп атат. Буюрса бүгүн кечке чейин бардык күч түзүмдөрү чегарадан кайтарылат. Чегарада бир гана погранслужба жана милициянын керектүү органдары калат, коомдук тартип сактоо үчүн.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаал боюнча ыкчам кеңешме өттү. Анда Баткен облусундагы кырдаал жана тажик тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат берди. Анын айтымында учурда Баткен облусундагы чек ара аймактарында абал туруктуу. Тараптар окуянын себептерин иликтөө боюнча биргелешкен комиссия түзүүнү, Чыр-Чатактын чыгышы менен үйлөрдү таштап кеткен жергиликтүү тургундардын кайтып келишин камсыз кылууну, тиешелүү чек ара сызыгынан аскердик түзүмдөрдүн бардык бөлүктөрүн чыгарууну, бардык жолдорду тосмодон чыгаруу, талкаланган инфраструктураны жана электр линияларын калыбына келтирүүнү камсыз кылуу. Учурда аткарылып жаткан иштер боюнча президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алембаев, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев маалымат беришти. Оперативдүү кеңешменин жыйынтыгы боюнча Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров тийиштүү коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, эвакуацияланган жарандардын үйлөрүнө аман-эсен кайтып келүүсүн, инфраструктураны калыбына келтирүүгө зарыл финансылык каражаттарды бөлүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Анда облустун башка муктаждыктарын эске алып, Баткен районунун чек ара аймактарында жайгашкан бардык турак жайларды мамлекеттин эсебинен камсыздандыруу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунда. Ташиев кече 27 январь күнү болуп өткөн кыргыз-тажик чек арасындагы Чыр-Чатакка байланыштуу тиешелүү күч түзүмдөрү жана жетекчилери менен штаттык жыйын өткөрдү. Баткен облусундагы кырдаал өлкө башчысы Садыр Жапаровдун түздөн-түз көзөмөлүнө экенин айтты. Андан соң тажик тарап менен жолугушуусу болоорун белгиледи. Кечеки болгон окуялардан кийин штаб түзүлгөн. Штабта азыр бул жерде бардык мекемелердин, ведомстволордун, айрыкча күч структуралардын бардык представителери бар. Алар менен азыр совещание өткүзөбүз. Буквально сааты 11-де. Саат 11-де дагы бир сааттан кийин биздин тажик тарап менен жолугушуубуз болот. Ошол жолугушууда көптөгөн маселелер чечилет. Бул окуялар бардыгы түнү менен урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин көзөмөлүндө болду. Президент азыркы убакытка чейин түз байланышта биз менен өзү ушул маселелердин бардыгын контролдоп турат. Андан сырткары кечеки болгон окуялар боюнча коомчулукка маалымат берип кетсек, тилекке жараша бүгүнкү күндө биздин граждандык адамдардын арасында, аскер кызматкерлердин арасында эч кандай жоготуулар болгон жок. Жеңил жаракат алуулардын негизинде 11 аскер кызматкери жаракат алды. Алар азыр больницада жатышат, каралып атышат. Ал эми көчүп келген адамдардын бардыгы, үйлөрүнөн көчүрүлүп келген адамдардын бардыгы МЧС тарабынан, жергиликтүү бийлик органдары тарабынан бардык нерсе камсыз болгон. Ал маселелердин бардыгын бүгүн комиссия түзүлөт. Комиссия ошолордун баарын карап чыгат. Азыркы мезгилде президентибиздин тапшырмасы негизинде комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиялар азыр бардыгын текшерип чыгат. Азыркы күндө абал мындай относительно турукташты деп айтсак болот. 4 көчөдө совместное патрулирование милиции органов внутренних дел находится. Кроме того, бардык күч структураларын, алардын жеке состав жана воен техника жана башкалардын бардыгын саат 11-деги жолугушуудан кийин чечебиз. Кайсыл тарап, кайсыл жакка алып кетебиз, кандай чараларды көрөбүз. Мен ойлоймун, абал турукташты жана толук бойдон көзөмөлдү. Кыргызстанда 28 январга карата коронавирус 356 жарандан жаңы аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 216, Чүй облусунда 88, Ысык Көл облусунда 14, Жалал-Абад облусунда 14, Баткен облусунда 12, Талас облусунда 5, Ош облусунда 4, Ош шаарында 3 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 604 адам илдеттен сакайып чыкты, 5 бейтап каза болду. Баткен районунун Көкташ айылындагы окуя боюнча кылмыш иши козголду. Тажик тарап кече 27 январда 19:30 чамасында эл аралык келишимдерди бузуу менен улуттук кастыкты көздөп
куралдуу агрессияны пландап, агрессивдүү согушту көрсөтүү максатында жөнөкөй жашап жаткан жарандарга Тажикстандын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор ок атуучу куралдарды колдонуу менен кол салышкан. Баткен районунун Көкташ айылындагы окуя боюнча кылмыш иши козголду. 2022 жылдын 27 январ күнү саат 18:00 чамасында Баткен районунун Көкташ айылы менен Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Исфара районунун Саманьон айылына чектеш такталбаган чек ара тилкесинде Тажикстандын жергиликтүү тургундары курулуш иштерин жүргүзүп жатышканда Кыргызстандын чек ара кызматкерлери тарабынан токтотуу талабы коюлган. Ага каршы болгон Тажикстандын жарандары Ош Исфана Уна жолу менен Исфара Ворух жолунун кесилишине таштарды коюп жолду тосуп алышкан. Эки өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жолугуп, сүйлөшүү өткөрүлүп, курулуш иштери токтоду. Уна жолдорун ачуу боюнча макулдашууга жетишишкен. Бирок саат 19:30 чамасында эл аралык келишимдерди бузуу менен улуттук кастыкты көздөп, куралдуу агрессияны пландап, агрессивдүү согушту көрсөтүү максатында жөнөкөй жарандар жашап жаткан Баткен районунун Көкташ айылынын Чырдөбө, Куммазар, Дахма участкаларына, Орто Боз айылынын 4 көчө участкасына жана Көкташ айылындагы ИИМдин ички аскерлеринин 707 аскер бөлүгүнүн имаратына Тажикстандын чек ара кызматынын аскер кызматкерлери оор ок атуучу куралдардын колдонуу менен кол салышкан. Натыйжада жергиликтүү тургундардын турак жайлары 707 аскер бөлүгүнүн имараты жабыркап, аскер кызматкерлерине жана бир жаранга ок тийип, денелеринен алган жараатынан улам Баткен биргелешкен ооруканасына жеткирилген. Аталган факты боюнча Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси тынчтыкка каршы кылмыштар менен катталып тергөө иштери башталды. Ал эми денесинен жараат алгандарга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кече болуп өткөн окуя боюнча Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштарды каттоо китебине 400 Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 402 беренеси менен кылмыш иши козголду. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Бүгүнкү күндө кече күнү баягы жабыркаган электр линиялар боюнча ошол баягы Көкташ айылында жана Үчтөбө айылында Баткен областтык ресторанынан оңдоо иштери жүргүзүлүп атат. Ошол баягы кызматкерлердин коопсуздугуну бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери кароодо. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги кабарлайт, Баткенде бардык электр чубалгылары калыбына келтирилди жана айыл тургундарынын үйүнө жарыктык кошулду. Орто Боз көмөкчү чордон ишке кирди. Ош электронун кызматкерлери алдыга коюлган тапшырманы так ыкчам аткарышты. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу 24 ашуун жаран убактылуу көчүрүлдү. Алар мектептерге, бала бакчаларга, коопсуз аймактагы жарандардын үй бүлөлөрүндө баш калкалоодо. Коопсуз жайга көчүрүлгөн жарандар үчүн ысык тамактар уюштурулуп, медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө. Баткенде чек арадагы кырдаалга байланыштуу болжол менен 24.237 жергиликтүү тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Алардын 10.400-ü коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, 642 адам убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылды. Бул тууралуу бүгүн 28 январда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматтарга караганда Баткен районунун Орто Боз, Жака Өрүк, Үчтөбө, Актатыр, Самаркандек, Аксай, Таштумшук айылдарынын болжол менен 6000дей тургуну Рават айылына жайгаштырылды. Мыйзам боюнча ушундай бир чрезвычайный ситуация болгондо жергиликтүү органдар 3 күнгө чейин ысык тамак менен камсыз кылып берип туруш керек экен. Түн ичи менен Баткен шаарынын мэри, Баткен районунун акими, Лейлек районунун акими жарандарды ысык тамак менен, ысык жай менен камсыз кылып берди. Шаадат Бердиярова Баткен районунун Кызылбел айылынын тургуну үй бүлөсү менен бирге калаадагы мектептердин бирине келишкен. Анын айтымында көчүрүлгөн жайларда шарттар түзүлүп, тамак аш менен камсыз болгон, жылуулук маселеси да каралган. Тургундардын тилегени тынчтык болсо дешет. Түнгө 11-де келдик, ушул жерге жакшылап күтүп алдылар. Шу жылуу жерге киргизди, рахмат, Алла разы болсун. Бардык шарты жакшы, столовойго барып тамактандырды эртең менен. Бардыгыбызды алып барып жакшы. Медсестра, доктурлар келип текшерип, дарыларды берип, давленияларды өлчөп,
баарыбызды жакшылап көзөмөлгө алып турат. Азыр дагы келип баардыгыбызды текшерип кетти. Рахмат, Алла разы болсун. Лейлек районунун Максат айылынан 400 адам, Маргунга Интернациональный айылынан 1000дей жараны Кайрагач айылындагы мечитке көчүрүлдү. Мурза Патча, Саада, Агарык жана Разаков айылындагы жергиликтүү жашоочулар Исфана Сүлүктүгө көчүрүлсө, Самаркандек жана Актатыр айылынын 1000дей жашоочусу Лейлек Кара Суу, Актеректеги мечит жана үйлөргө жайгаштырылды. Негизинен Баткен районунан келди, Баткен районунун Самаркандек, анан Актатыр айылдарынан келди. 1000 адамды Лейлек айыл өкмөтү кабыл алды. Андан сырткары Исфана шаар мэриясы, Маргун айыл өкмөтү, Тогуз Булак айыл өкмөтү, Сумбул айыл өкмөтү, Сүлүктүү шаары, Бешкент айыл өкмөтү кабыл алып, жалпы бардыгынын саны 23055 жаранды кабыл алдык. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы чек арадагы кырдаал туруктуу экенин милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын билдирет. Ошол кече чыр болгон жерде Тажик Республикасы менен жана Кыргыз Республикасынын милиция кызматкерлери биргеликте патрулдук иштерди алып барып атат. Негизинен азыркы убактарга коомдук саясий абал туруктуу. Милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте жумуш алып барып атат. Азыркы тапта эвакуация болгон жарандар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, аларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. УКМдин убактылуу көчүрүлгөндөр зарыл каражаттар менен камсыз болгонун билдирди. Облус боюнча кооптуу аймактагы жарандар дагы да убактылуу жайларга жана туугандарыныкына жайгаштырылууда. Облус боюнча жалпы 24237 жаран коопсуз жайга көчүрүлдү. Бактыгүл Мирадилова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Бүгүн Баткен облусунда кырдаалга байланыштуу Лейлек районунда 14 мектеп, 21 балдар бакчасында, Баткен районунда да 19 мектеп, 18 балдар бакчасында окуу процесси убактылуу токтотулду. Ал эми калган аймактарда окуу процесси өз нугунда жүрдү. Айрым аймактарда окуучулар онлайн форматка өттү. Баткен облусунун аймагында билим берүү өз нугунда жүрүп жатат. Айрым аймактарда окуучулар онлайн окууга өттү. Ал эми Лейлек районунда 14 мектеп, 21 балдар бакчасында окутуу бир күнгө токтотулду. Баткен районунда болсо 19 мектеп, 18 балдар бакчасында окуу процесси убактылуу токтотулду. Анткени Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу кооптуу делген аймактагы жарандар башка айылдарга эвакуацияланган. Сүлүктүдө, Кызыл Кыяда, Кадамжайда, Баткен районунун айрым мектептеринде, Баткен шаарында жана Лейлек районунун билим берүү мекемелеринде абал туруктуу болгон жерлерде сабактар кадимкидей жүрүп жатат. Айрым мектептерде баягы эвакуацияланган калктын келгенине байланыштуу Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы, Айтпай Имаров атындагы жана Ленин атындагы орто мектептерде, Ленин атындагы орто мектепте 1-11 класска чейин класстар онлайн режимде окуп атат. Ал эми Жомарт Бөкөнбаев жана Айтпай Имаров атындагы мектептерде 1-4 класстар онлайн режимде окуп, калган класстар кадимки форматта окуп атышат. Баткен шаарында башталгыч классынын окуучулары онлайн форматта окуп жатат. Себеби мектептерге чек аралаш айылдардын жашоочулары убактылуу көчүрүлгөн. Бизде азыр окуу процесси үзгүлтүккө учураган жок. Сабак кадимкидей жадыбал менен иштеп атышат. Мугалимдер бардыгы толук, окуучулардын келгени да жакшы. Үзгүлтүккө учурады. Бирок кырдаалга байланыштуу 1 класстан 4 класска чейинкилер онлайн форматында өтүштү. Бирок келген конокторду дагы, ошо келген меймандарды биз 1 этажга жайгаштырдык. Белгилей кетсек, 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасында ок атышуу менен коштолгон чыр-чатак орун алды. Тажик тараптын агрессиясынан улам 11 аскер кызматкер жаратылды. Учурда сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында абал туруктуу деп бааланууда. Чек арада учурда абал туруктуу. Алтын бешик маалымат программасынын акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Баткен медиа борборунун чыгармачылык тобу маалыматтарды ыкчам жеткирүү аракетинде. Саламатта калыңыздар.